Assalamu alaikum hurmatly Moskvada mekендештер, амансыздар, сіздер менен Москва бар. Қазақстандагы кирди чыкты мыйзамдары өзгөртүлдү. 17 январда ошондой өзгөртүүлөр киргизилди. Булар 27 январдан баштап күчүнө кирет. Бул өзгөртүүдө кирди чыктыда кандай болот? Эгерде мурда Казакстанга кирген мигрант, Казакстан чегарасыны кесип өткөн мигрант Казакстандын ичинде 90 күн жүрсө, кайра чыгып туруп ошол күнү кирсе болот эле. Азыр эми андай болбой калды. Себеби миграциянын көп санда болуп аткандыгына байланыштуу. Айрыкча акыркы окуялар өзүңөргө белгилүү. Граница ачылгандан кийин эле көптөгөн окуялар болду. Мына пандемиядан кийинки окуялар границанын, именно Казакстандын чегарасыны кесип өтүүгө өтө көп адам ары бери кирди чыкты болду. Ошондуктан Казакстан ушундай закондор киргизиптир. Демек, бул закон 27-синен баштап өзгөрөт. Бул закон именно биздин кыргыз мигранттарына кандай таасирин тийгизе тургандыгын эми 90 күндөн кийин көрө жатарбыз. Андыктан алдын ала чегарага баруучулар болсо ушуну эске алыңыздар. Дайыма аман болуңуздар. Документке так, өзүңүздү сак болуңуздар. Аман болуңуздар мекендештер.